Assalamu alaikum туугандар. Возрастпы же эмне билбейм, күндө ден соолук карап 10 000 шаг, 15 000 шаг базып тренировка кылып карап атабызбы, тоолор жакта. Возраст келди, ушундай жакка тартып баштады, билбейм эмнеге экенин. Мындай жаратылышты көп эле мамлекеттерге бардык, чын айтып коюш керек, мактаныч эмес, мындай жок көп жердечи. Аллага шүгүр, азыр туризм менен биз мамлекетти өнүктүргөнгө көп мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы Дубайда, башка жактарда мындай жаратылыш, мындай кооздук, мындай аба жок да. Ушуну туура колдонуш керек. Азыр туристтердин бардыгы Персидский заливде согуш болуп, ошол эле Катар, Дубай, Кувейт, Бахрейн, кайсы бар жакта. Оманга да көп туристтер. Ошолордун баардыгы маршрутты алмаштырды. Азыр көп туристтердин көбү ошол Өзбекстан моюнга алыш керек. Ташкент бул эми Самарканд, Бухара бул башка. Тең келе албайбыз, моюнга алыш керек. Ал жактардын өздөрүнүн природалары бар. Кыргызстанда бизде мондай суу көп мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Азыр туристтердин баары маршрутун алмашып, ушул жакка келип атат. Ушул мүмкүнчүлүктү туура колдонуп калыш керек. Но стройка жүрүп аткандары дагы туура. Эми көлдө көп бурмуштар бар. Албетте биринчи орунда Бишкек турат. Бул поток, акча айланыш боюнча, бизнес боюнча, башка иштер боюнча бул Бишкек. Экинчи орунда Ош. Ошто акча көп. Ошто акча көп, билгендер. Ошто көп поток бар. Граница бар, наркы берки бар, Ошто движение көп. Үчүнчү орунга мен ушу көлдү коймокмун да. Көлдө көп мүмкүнчүлүктөр бар. Эми көлгө түшкөн негизи аз эле, мындай караганда кыргыздар чөт, өзбектер чөт, казактар, орустар, СНГ то есть. Европадан келгендер булар көлгө түшпөйт. Арабтар көлгө түшпөйт. Булар ушундай природалар да. Баазы афрейм салынып атканы, тоолорго жанагындай лыжа-мыжа салынып атканы, баардыгы бул жакшы мүмкүнчүлүктөр да. Отель салынып атканы, мунун баардыгы ошону эми туура сервис жакшы кылып, кызмат кылып, туура жагынан көргөзө турган болсо, Кыргызстанда действительно мындай караганда мүмкүнчүлүктөр бар. Көлдө 2 сезон бар. Мисалы ошол Каракол, азыр Ала Тоо резорт курулуп атат. То есть кышында лыжа менен боло турган болсо, мисалы жайында болсо, то есть ушундай. Азыр жөө жүргөн боюнча туристтер көп келип атат. Мыякта Каракол жактан не деген жерлер бар. Биз кыргыздар өзүбүз көрө элекпиз ошол жерлердичи. Ошону айланып кыдырып, колдо бар алтындын баркы жок дейт го. Эгер туура сервис кылып, туура система, туура саясат жүргүзө турган болсо, Кыргызстанга почти Швейцарияда эле поток туристтерди тосконго чоң мүмкүнчүлүктөр бар да. Ушул мүмкүнчүлүктү туура колдонуп калыш керек деп ойлойм.